Урматтуу шайлоочулар, менин аты жөнүм Бакыт Шаршымбиев. Жөнөкөй советтик үй бүлөдө туулуп өскөнмүн. 4 тууганбыз. Атам өмүр бою инженер, апам бухгалтер болуп эмгектенишкен. Жогорку окуу жайын аяктанганмын. Эмгек жолумду карапайым электр механиги болуп, иштөөдөн баштап министрлик кызматка чейин жолду басып өттүм. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматын аркаладым. Элге кызмат кылуу бактысын буйруган тагдырыма ыраазымын. Бүткүл өмүрүмдү тандап алган кесимди арнап, бир топ ийгиликтерге жетиштим. Мындан ары да пландарымды, ойлогон ой максаттарымды ишке ашыргым келет. Өзүмдүн турмуштук тажрыйбамды, кесиптик дареметимди Кыргызстандын элине кызмат кылууга жумшасам дейм. Жаңы муундагы саясатчылардын өкүлү катары мен Кыргызстандагы жашоонун жакшыртуу үчүн реалдуу иштер керек экенин жакшы түшүнөм. Тажрыйба айтып тургандай, биз жогорку технологиялуу, заманбап экономика жолун тандашыбыз керек. Анткени бизде нефти, газы жок. Бирок экономиканы көтөрүү үчүн биз билим экономикасын, IT тармагын, фармакология, биотехнологиялар, композиттик жөнөкөй тил менен айтканда курама бекем материалдарды чыгаруу жааттандагы жогорку технологиялуу өндүрүштөрдү түптөй алабыз. Санариптештирүү башкача айтканда, эң эле заманбап технологиялар буга эң мыкты шайман болуп бере алат. Бул бардык чөйрөдө тегиз жакшы иштейт. Мисалы, санариптештирүү коррупция менен күрөшүүгө жардам берет. Пендечилик алдын жутумдукту кыйла азайтат. Көп маселелерди чиновниктерге кайрылып отурбай эле интернет аркылуу чечип койсо болот. Жогорку технологиялар билим берүүгө жана саламаттыкты сактоого да киргизилиш керек. Биз мына ушул жолго түштүк. Эң негизги баштадык. Эми иштейбиз. Негизги аткара турган иштерге кыскача токтоло кетейин. Билим берүү системасын жана жаңы экономиканын муктаждыктарына жараша түп тамырынан бери реформалоо зарыл. Билимдүү коомду, кесипкөй кадрларды тарбиялап өстүрүшүбүз керек. Кадрлык реформа менен олуттуу түрдө алектенүү абдан зарыл болуп турат. Кадр тандоосун талаптардын кайрадан карап чыгуу керек. Мунун баары ишке ашыруу үчүн санариптештирүүнү өнүктүрүүнүн мыйзамдык негизин жакшыруу зарыл. Бул процессти ылдамдатуу үчүн кесипкөй адистерди керек. Биз техникалык билими барлар бийлик бутактарына мына ушуларды ишке ашыруу үчүн баратабыз. Биз балдарыбызга өнүккөн, коопсуз, жаратылышы, абасы, суусу таза, мыкты билим алып, жакшы жумушка орношо ала турган өлкөнү калтырышыбыз керек. Кыргызстандын экологиясын сактап калуу маселесин чечүүгө тийишпиз. Мисалы, Бишкектин тегерегинде 40 жакын таштанды төгүлчү жерлер бар. Бул көйгөйдү да заманбап технологиялардын жардамы менен чечсек болот. Бул жаатта да ишке ашыры турган долбоорлор бар. 2 жылдык айып пул төлөө көйгөйүн кошкондо коопсуз шаар долбооруна өзгөртүүлөрдү жана оңдоолорду киргизиш керек. Учурда бул көптөгөн унаа ээлерине баш оорусуна айланган. Дагы бир жолу баса белгилей кетким келет. Санариптештирүү бул өлкөбүздүн келечеги, ал коомдун, адамдардын жашоосун жеңилдетет. Эгерде биз ушул реформаларды толугу менен аягына чыгара алсак, анда өнүккөн мамлекетке айланабыз. Кыргызстандыктарды социалдык жактан коргоо, экономикалык жана социалдык туруктуулуктун негизи. Бул жааттан алганда пенсияларды улам жогортулап, убагында төлөп туруу биринчи орунда турган милдет болуп саналат. Биздин жарандарыбыз өнүккөн өлкөдө жашап, келечекке ишенимдүү кароого тийиш. Биз меймандостугу, сабырдуулугу, айкөлдүгү менен таанылган элбиз. Келиңиздер, башкалар эми бизди технологиялык жактан өнүккөн өлкө катарында таанып билгендей кылалы. Здравствуйте, уважаемые избиратели. Меня зовут Шаршымбиев Бакыт. Мой номер в избирательном бюллетене 7. Родился и вырос в обычной советской семье, где было 4 детей. Отец всю жизнь проработал инженером, мама бухгалтером.
После института я начал работать простым электромехаником. Горжусь, что в своей профессии я прошел путь от электромеханика до министра. Всю жизнь я посвятил своей профессии, добился определенных результатов. Накопленный опыт подсказывает, что мы должны избрать путь современной высокотехнологичной экономики. У нас нет нефти и газа, но мы, чтобы поднять экономику, можем создавать и развивать экономику знаний, развивать IT-сферу, высокотехнологичные производства в области фармакологии, биотехнологий, композитных материалов. Лучшим инструментом для этого является внедрение цифровизации, то есть использование самых современных технологий. Этот инструмент одинаково хорошо работает во всех сферах. Например, цифровизация поможет бороться с коррупцией. Она помогает уменьшить человеческий фактор. Многие вещи можно решать через интернет, не обращаясь к чиновникам. Высокие технологии должны прийти также в образование и здравоохранение. Мы уже встали на этот путь. Начало положено. Будем работать. Необходимо реформировать всю систему образования под нужды новой экономики. Нужно вырастить, воспитать образованное общество, профессиональные кадры. Серьезно нужно заняться кадровой реформой. Нужно пересмотреть критерии отбора кадров. Для всего вышеперечисленного необходимо совершить законодательную основу развития цифровизации. Для ускорения процесса нужны специалисты, профессионалы. Поэтому мы, технари, идем во властные структуры. Мы должны оставить нашим детям развитую, безопасную страну, где чистая природа, воздух и вода, где можно получить хорошее образование и работу. Надо решать проблему сохранения экологии Кыргызстана. Например, вокруг Бишкека расположено около 40 мусорных полигонов. Современные технологии позволяют решить эту проблему. И такие проекты есть. Нужны изменения и поправки в проект «Безопасный город», включая проблемы по 2-годичным штрафам. Это головная боль многих автовладельцев. Еще раз хочу подчеркнуть, цифровизация – это будущее страны. Она облегчает жизнь обществу, людям. Если мы завершим реформы в полной мере, мы будем развитым государством. Социальная защищенность кыргызстанцев – основа экономической и социальной стабильности. Индексация и выплата пенсий, пособий – первоочередная задача. Как представитель нового поколения политиков понимаю, нужны реальные дела, чтобы жизнь в Кыргызстане стала лучше, чтобы наши дети и внуки жили в развитой стране, чтобы они могли уверенно смотреть в будущее. Этого не сделать, будучи пассивным, этого не достичь без упорной работы на благо страны. Поэтому я намерен реализовать все свои планы, поставить свой жизненный опыт и высокий профессионализм на службу народу Кыргызстана. Мы известны как гостеприимный и толерантный народ. Давайте сделаем так, чтобы нас знали как технологически развитую страну.